Согуштан улам көчөлөр ээн калган. Израилдин түндүк чек арасында көптөр тургундарды кайтарып келүүнүн бир жолу согуш дешет. Yes, here, I stand here. Бир нече жума мурун Дэвидтин үйүнүн алдына ракета тийген. Ага карабай ал кетүүдөн баш тартты. Сынык дубалды тешип өтүп, See the wall? ага бир аз эле жетпей калган. Бул да анын калуусуна чоң түрткү болду. Every day, every night, bomb. Күнү Problem. түнү дебей жарылуулар болуп жатат. Мен бул жерде туулуп өскөм. Эмне демек элем? Хезболланы өлтүргүлө, мында бир түн калсаң чимди болуп каласың. Үстүгө восток бомбалар, ракеталар түшүп жатат. Эмнеге? Bombs, rockets. Why? Кирет Шмона аймагына жума сайын ракеталар түшүүдө. Мунусу жума күнү Израилдин коргонуусунан өтүп барып, мэриянын жанындагы көчөгө тийген. АКШ маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө далаалаттанууда. Бирок шаардын мэри толук масштабдуу согуш гана маселени чечет дейт. ולשבת בצורה כזו כמו צאן לטבח. Союшту күткөн коздай болуп, алардын кол салуусун күтүп отурууга болбойт. Түштүктө эмне болгонун көрдүк. Эртели кеч согуш болоорун баары эле түшүнүп турат. Өз жарандарына ок атып атса, бир дагы өлкө карап отура бербейт деп ойлойм. Израиль чек аранын ары жагына кайра сокку урду. Жана Хезболлага каршы толук масштабдуу чабуулга даярдык көрүп жатат. Хезболла Израилдин эч жерин аябай турган убада кылды. Бирин бири коркутуу эки тараптын тең коргонуу стратегиясынын бир бөлүгү. Бирок ал согушту да тутантып жибериши мүмкүн. Look like a missile. I don't know. It looks like they shot it to the. Хезболланын ракетасы чек аранын жанындагы Томдун үйүнө тийгенде ал сыртта болчу. Look what one rocket can do to a house. Караңыз, бир ракета үйдү эмне кылып салат? Баары талкаланды. Ушундай да болобу? Ал Израилдин жетекчилиги согушту жөндөй албады дейт. They lost it. Алар эптей албады. Эми муну токтотуш керек. Биздин армиянын эң чоң утулушу 7 октябрда эле болгон. Баарына биздин жетекчилер күнөөлүү. And they were the leaders. Израилде Газадагы ок атышууну токтотуу үчүн кысым күч алууда. Ал түндүктөгү чыңалууну да басаңдатмак. Ал арада Израилдин премьер-министри Газадагы согушту токтоткондон мурда Хамасты жок кылам деп ашынган оңчол союздаштарына берген убадасын аткарууга бел байлап, эки жаңжалды тең токтотпой жатат. Бирок бул чырчатак канчалык узакка созулса, ал ошончолук от менен ойногонго барабар болууда.